20-августка карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Ысык көл районунда селден 497 турак үй зыянга учурады. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Ысык көл облусундагы селдин кесепеттерин жоюу иштерин улантып жатышат. Бул үчүн 755 адам жана 59 дана атайын техника тартылган. Министрликтин болжолдуу маалыматына ылайык, селден Ысык көл районунда 497 турак үй, 3 социалдык мекеме, бала бакча, ФАП жана китепкана, эс алуу жайлары зыянга учурады. 18-августтан өшөр жаандан улам сел жүрүп, Булан Сөгөтү, Корумду, Темир айылдарын, ошондой эле Ысык көл Аврора пансионатын жана Карвен Ысык көл эс алуу борборун суу каптаган. Суу ташкынынан эң көп Темировка айылы жапа чеккен. Бул айылда жалпысынан 100дөн ашык үйдү суу каптаган. Мындан тышкары Жети Өгүз, Ак Суу, Ысык көл жана Тоң райондорунда да сел бир катар үйлөр менен жолдорду каптап, айрым жолдор убактылуу жабылган. Селге байланыштуу Ысык көл жана Тоң райондорунда өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Сот Көлбаевдин жан сакчыларын 50 000 сом айыпка жыкты. Бишкектин 1-май райондук соту маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин 5 жан сакчысын бийлик өкүлүн коркутуу же аларга зомбулук көрсөтүү беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Соттон коопко алардын ар бири 50 000 сомдон айыпка жыгылганын билдирди. Чечим былтыр 27 декабрда чыгарылган. Камчы Көлбаев былтыр УКМК тарабынан кармоо учурунда жок кылынган. Атайын кызмат Көлбаевдин былтыр абакта өлтүрүлгөн Кримтөбөл Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө тиешеси бар экенин айткан. Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин анын уюшкан кылмыштуу тобунан 40тан ашык мүчөсү жана лидери кармалган. Ошондой эле Кримтөбөлдүн мыйзамсыз жол менен алынган болжолдуу $1 миллиард активи камакка алынган. Кара-Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына карата күмүш тыйындар чыгарылат. Улуттук банктан коллекциялык күмүш тыйын 10 сомдук үлгүдө 1000 нускада чыгарыларын кабарлады. Тыйындар 20-августтан баштап жүгүртүүгө чыгарылат. Анда 100 жыл жазуусу, ала тоо, чексиздикти билдирген улуттук белги, тыйындын төмөн жагында ак элбиш чагылдырылган. Ал эми тыйындын арткы бети ала тоодо өскөн гүлгө оролгон герб менен кооздолгон. Улуттук банктын жетекчисинин орун басары Мелис Аттокуров 1924 жылдагы тарыхый окуя кыргыз элинин тарыхындагы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралышын тастыктаган маанилүү дата экенин белгилейт. Коллекциялык күмүш тыйындын наркы 4820 сомду түзөт. Кыргызстан менен Азербайжан достук паркы аукционго коюлду. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Анын баштапкы баасы 600 000 сом деп белгиленди. Парктын аянты 5,5 гектарды түзөт. Ал аймакта жалпы аянты 577,9 чарчы метрди түзгөн имараттар бар. Келишимдин шарттарына ылайык ижарачы аймакты жашылдандыруу менен алектенүүгө, санитардык тазалоону камсыздоого, парктын коопсуздук камераларын орнотууга, коммуналдык кызматтарга акы төлөөгө жана башаламан соодага жол бербөөгө тийиш. Ошондой эле ижарачы майыптыгы барлар жана жетим балдар үчүн акы албастан өз эсебинен жылына 5 күндөн кем эмес аттракциондордо оюн-зоок кызматтарын көрсөтөт. Аукцион 20-сентябрда өтөт. Кыргызстан менен Азербайжандын достук паркын эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров жана Илхам Алиев 2022 жылы ачкан. Жөөкүлүк Сардана Трофимовага унаа жана сыйлык тапшырылды. Маданият министри Алтынбек Максутов 20-августта Париждеги Олимпиаданын катышуучусу Сардана Трофимовага унаанын ачкычын жана 500 000 сом сыйлык тапшырды. Министрликтен жөөкүлүк өлкө жетекчилигине колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирип, сыйлыктар келечекте жаңы бийиктиктерди багынтырууга түрткү берерин айтканын белгилешти. Трофимова аялдар арасында олимпиадалык марафондо 14-орунду ээлеген. Ал 42 км 195 метр аралыкты 2 саат 26 мүнөт 47 секундда чуркап өтүп, жаңы улуттук рекорд койгон. Парижде өткөн Олимпиадада Кыргызстан курамасы 6 медаль, 2 күмүш жана 4 коло жеңген. Бул Кыргызстандын Олимпиададагы эң ийгиликтүү көрсөткүчү. Буга чейин президент Садыр Жапаров Париждеги Олимп оюндарынын катышуучуларына жана байге ээлерине унаа жана акчалай сыйлык тапшырган.